Акыркы мезгилде коомдук башаламандык уюштуруу деген сыяктуу олуттуу күнөө коюу менен кармалгандардын саны өсүүдө. Бирок анын себептери бир топ эле майда социалдык тармактарда жазылган посттор. Кармалгандар дагы аты чыгы элек жаш активисттер. Ал эми бийликке каршы олуттуу сын айткандарга бийлик азырынча тийбейт. Бул көрүнүш Орусиянын Украинага каршы баштаган согушу менен байланышкан кармоолорго окшош. Ал жакта Орусияда эч бир сөз жазылбаган плакат көтөрүп чыккандар дагы кармалып соттолуп жатат. Ошондуктан Кыргызстандагы кармоолор биз дагы кайчы пикир айткандарды кармап жатабыз деп орусиялык кураторлор алдында отчет бергенге окшош. Дагы бир окшоштук ушундай башаламан кармоолорду менен кошо бир-эки олуттуу сот дагы бар. Орусияда бул Навальный болсо, Кыргызстанда убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү. Жалпысынан алганда болсо, мындай көрүнүш коомдук пикир болбосун деп, бийликке каршы эч кандай сын айтылбасын деп бардык активисттердин оозун жабууга окшош. Жана бул коомдук өнүгүүнүн багыты бир эле авторитаризм.